Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр соц тармактарда кайсыл жерде болбосун жумурткадан кыр издеп, ар кандай жаман сөздөрдү сүйлөгөн, жазган инсандарды мен салыштыруу менен мына ал тикенекке салыштырдым. Мына караңыздар. Могу тикенектин чийкисинде дагы куругунда дагы инсанга эч кандай пайдасы жок. Бул тикенекти бир гана могул эшек билет. Караңыздар, эшек тикенекти аябай жакшы көрөт. Бул тикенекти барктаган бир гана эшек. Эшек гана бул тикенекти барктап, ушунун кадырына жетет. Тикенди аябай жакшы көрөт. Урматтуу достор, сиздер адамдардын айыбын эмес, тикен сыяктуу болбой, жакшы жеп берген райхан чөөндөй болуңуздар. Ал эми тикенекти кармасаңыз, колуңузга сайылып 3-4 күн ооруп жүрөт. Ушулга окшогон инсандар менен дагы мамиле кылсаңыз, ошол тикен колуңузду ооруткан сыяктуу, алардын сөздөрү, жаман ичи тар менен айтылган кылыктары, сөздөрү сиздин жүрөгүңүздү оорутат. Ал тикенек 3-4 күн оорутса, алардын жүрөгү 1 айга чейин оорутуп жүрөт. Көп нерседен алсыратып коет. Динге кызмат кылам дейсиз, бирок алардын сөздөрү, алардын куйгум кылыктары сизди алсыратып, кадимкидей тосуп коет. Ошондуктан мына ошого окшогон инсан болбоңуздар. Ар дайым кичипейил, элге, жерге кызмат кылган, жакшылык каалаган инсандардан болуңуздар.